саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү күнү туризм кайра жанданып атат пандемиядан кийин. Пандемия кезинде туризмге аябай катуу сокку болгон. Бирок пандемия 20-21 жылы эгерде туризмге инвестициялар солгундаса, баш саны азайса, азыр кайра кандайдыр бир жандануу болуп атат. Эң көп бизге туристтер Өзбекстандан келип атат. Бизге ушул өткөн мурдакы жылды бир 5 миллиондой Өзбекстандан келсе, өткөн жылда 7,5 миллиондой Өзбекстандан жараны эле туризмге эс алып келгендер, жайлоого мындай кичине кымыз ичип дегенде, эт жеп кеткенде келип кетишти да. Негизи ушул түштүк региондордо. Ал эми көлгө дагы келгендердин саны 2 миллионго жакындады. Ошондой нерсе болуп жатат. Анан ошону менен бирге бизде эң негизги жаратылыштык туризм өнүгүп жатат. Жаратылыштык туризм бул деген мындайын айтканда анчалык баалуулукту алып келбеген туризм деп эсептелет. Кандайдыр бир деңгээлде баалуулукту алып келет, кандайдыр бир деңгээлде байлыкты алып келет, бирок баягы жаратылыш булганат жана негизи бүгүнкү күнү ошол бизги ички дүң продуктусунун үлүшүндө пайызы менен алганда 3,9 эле пайызды түзөт. Албетте жаратылыш булганбаш үчүн баягы саркындуу сууларды тазалоочу курулмаларды куруш керек болот. Ал боюнча президенттин да буйругу бар. Анан эгерде өткөн жылда бир 147 ушундай курулса, Ысык көлдө 900 баягы конок үй жана пансионаттардын арасынан ушул жылда 247 андан да ашык курулуп келди деп айтылып жатат. Ушул жылдын аягына чейин балким ушул жарымы, пансионаттардын жарымы саркындуу сууну кайра иштетүүчү курулмалар менен камсыз болуп калышы ыктымал. Же болбосо бир 30-20%. 30-20% болсо деле бул абдан жакшы көрсөткүч болор эле да. Ошондо көлүбүз булганбайт эле. Андан сырткары ошо жалпы биздин чек араны ашып өтүп кеткендер өткөн жылдары 14 миллионго чейин барса, бул жылы балким 17 миллионго чейин барып калышы ыктымал деп атышат да. Бирок бул рекреациялык туризм, жаратылыштык туризмдин бир гана мындай акча булагы да. Эң негизги бул деген маданий жана тарыхый туризм болот эле да. Ошол нерсеге биздин өлкөдө жакшы көңүл бурулбай жатат. Мисалы үчүн бизде ошол Санташ деген жер бар да. Темирлан Моголстанды курганда баягы чоң салгылаштын астында таштарды ыргыттырган да желдеттерге. Алар деген Санташта 2 тоо курганда, 2 килейген тоо куруп беришкен, ушул таштарды ыргытып. Анан айтканда, ушул согушка катышып, согуштан кийин келип туруп, ушул тирүүңөр ташты алып кетесиңер деп. Анан ушундай айткандан кийин салгылашка барып келгенден кийин Темирландын канча бир аскери өлөт. Анан кайтарылгандан кийин ошол Санташка көтөрүлгөн таштар баягы алынып ыргытылат тирүүлөр менен. Өлгөндөр өзүнүн таштарын көтөрө албай коет. Ошон үчүн мындай 2 тоо пайда болот да. Санташта эмгичекте ошол тоолор бар. Кээде кээ бир баягы жергиликтүүлөр бирден ташты алып кетип атышат. Ал тоолор бөксөрдү. Бирок элестеткиле, ошол жерде жаткан таштар бул Темирландын салгылашта кайтыш болгон желдеттеринин саны. Ушундай 2 тоо курулган. Дагы ушундай эле ар бир салгылашта Темирлан ушунчу, ошондуктан ушундай санташтар көп жерде бар да. Баягы салгылаш астында дайыма кылчу, салгылаш болгон жерлерде ушундай санташтар бар. Анан негизи ошол кезде монголдор менен согушкан, Чыңгызхандын урпактарын кырган, ушундай нерсе болгон. Ошол санташты ошону түшүнүп, ошол боюнча маалыматты жайылтып, англис тилде, башка тилдерде ушул жерге мисалы үчүн Темирландын сөлөкөтүн куруп, баягы кыргыз мурунку баатырлардын сөлөкөтүнүн жанына куруп ушундай кылса, бул жерге Өзбекстандын зыяраты абдан чоң келмек да. Өзбекстан тарабынан ошо зыярат токтомок эмес дагы, анын сыртынан чоң инфраструктура, чоң байлык, акча курулмак. Ал үчүн дагы кандайдыр бир долбоор керек, ал үчүн дагы энтузиаст керек. Дагы ошондой эле бизде Сафет Булан бар да. Кыргызстанга мусулманчылык келгенде кыргыздар мурунку карлуктар, төргөчтөр жана кыргыздар негизи ушул жерден баягы Сафет Булан деген ушул Жалал Абадта жерде арабтар намаз окуп атканда башын алышкан да. Башын алып туруп бир нече адамдын башын кескенден кийин анан арабтар баары бир өзүнүн баягы намазын уланта бергенин көрүп таң калып, аябай эси ооп, мына мейли эми силердин эркиңер ушунча күчтүү экен, Аллахка ушунча ишенесиңер, биз да силерге
мусулманчылыкка өтөлү деп ушинтип алгачкы жолу төргөчтөр жана карлуктар бүгүнкү мисалы үчүн түштүк кыргыздардын канында төргөчтөрдүн карлуктардын кандары бар. Негизи кыргыздардын курамында бүгүнкү күнү ошол элдер албетте ошо исламга өтө башташкан. Ошентип алгачкы исламга өтүүнүн негизи Сафет буландан башталат да. Сафет буландан дагы ушундай комплексти куруп, аякта аябай кооз жерлер, ушул жерден арабтарга мындай келип зыярат кылуучу, сыйынуучу жай жасаса, ушул канча 2000дейби, 700дейби ушундай араб азаматтары баш алынган ушул жерде. Ал баштардан тогурулган, ошол жерге баягы ушунчалык динге катуу турган, бекем турган баягы мусулмандардын урматына деп туруп ушундай зыярат кылуучу жер курса, арабтар көп келмек да, дагы көп келмек. Анан ошол жерден дагы көп акча калтырмак. Андан сырткары дагы ошол Өсүк көлдүн балыкчыдан бери Чигучен деген уйсундардын шаары бар да. Мисалы үчүн тарыхта айтылат, биринчи гундар болгон деп. Гундар бул кыргыздар да. Анан гундарга каршы уйсундар согушкан дейт. Уйсундар бүгүн казактардын курамына кирген. Анан кийин ошол уйсундар кыргыздын ичине катмарына юурулуп, казактардын катмарына журулуп, казактарда уйсун деген ууру калган. Бизде да ушундай уурулардын өкүлдөрү бар. Кыргыз менен казактын ичине аралашып кеткен да. Бирок ошол кезде душман болчу, жана уйсундар ошо Кытайга кол салып, гундарга кол салып ушул жерде шаар курушкан, Чигучен деген. Чигучен деп кытайлар жазышат, эми Кызыл шаар деп аталчу да. Кызыл суу, Кызыл шаар деп. Анан бир ушундай Өсүк көлдүн суу астында табылган шаары бир ошол жерде, балыкчынын тегерегинде. Бир дагы шаарчасы Жети Өгүздө да, Кызыл суунун жанында. Бекеринен Кызыл суу деп аталбаса керек, Чигучен Кызыл суу. Анан ушул боюнча дагы ал шаарчаны баягы сканерлеп, ал шаарчанын баягы кандай түзүмүндө турган экенин көрүп, ошол шаарчаны кайра жээктен куруп, анан уйсундардын, гундардын каласы деп айтса, немистер келет, румындар келет, венгрлер келет да. Венгрлер келип зыярат кылат да. Ошо биздин ата бабаларыбыз гундар деп ушу келип кетишет да. Немистердин Вюртемберг жана башка шаарлардын тургундары бул бир кездерде Рим империясын талкалаган киши, бул бир кезинде баягы ошол Германия ууруларга кол салган киши, ошо аябай ыйык жоо деп. Кана ошол Атилланын баягы зыярат кылуучу болгон жерин көрүп келели, Атилланын душмандарын, уйсундардын жерлерин көрүп келели деп келмек да. Ушул боюнча дагы мындай кандайдыр жумуш керек. Андан сырткары ушундай дагы нерселер көп да. Ошо негизи ал жөнүндө атайын Netflixти чакырып, документалдык фильмдерди тарттырып, ушул жерден кайра кино салдырып, Сафет булан боюнча кино тартып, кыргызча баягы англисче которуп туруп, ушул эле баягы Чигучен боюнча кино тартып, баягы уйсундардын жигитовкаларын көрсөтүп, ушул Танташ боюнча кинолорду тартып ушинтсе кандай сонун болмок да. Ошондо баягы биздин өлкөгө кызыгуу көбөймөк, баягы туристтердин бир гана келип туруп жаратылышты булгап кетүү эмес, келип туруп баягы зыярат кылып, тарыхка урматын берип, тарыхты окуп, баатырлардын сүлөкөтүн көрүп, баягы салгылаштардын мындай сүрөттөмөлөрүн көрүп, мындай ыраазы болуп, ички ыраазы болуп, тарыхты мындай тарых менен бүгүнкү жашооно сабактарын алып, анан ушундай эс алып кеткен адамдар саны көбөймөк. Ошондой адамдар тазараак келет. Алардан келген зыян жана жаратылышка булгоо азыраак болот. Ошону менен бирге алар өтө өзүнчө сый менен келет да. Ушундай адамдарга жол жайыш керек да. Ошо албетте инфраструктуралардын баарын ушундай куруш керек. Бир нече акча керек, инвестиция керек. Ал инвестицияларды чыгарыш керек. Ал инвестицияларды баягы эл аралык уюмдардан же болбосо эл аралык финансылык уюмдардан же инвесторлордон тартса болот. Ошол эле Сафет буланды курганга арабтар акча бериши ыктымал. Ошол эле таласта билесиңер, Гао Сянчжи менен Салех менен Гао Сянчжи эки ушул Кытайдын жана арабтын аскер башчылары ушул жерден салгылашат таласта 751 жылы. 751 жылы. Ушул жерде салгылаш аябай кызуу болот, катуу болот. Ал салгылашта баягы арабтар акырында Кытайлар жалдаган төргөчтөр арабтардын Сафет буландан болгон окуядан кийин жагына ооп кетип, исламды кабыл алабыз деп. Ошол Кытайларды кыргандан кийин Тан империясын ушул биздин жер исламдын жери болуп калат да. Ошонун урматына ошол исламдын Орто Азияга келишинин эң биринчи негизи
ушул 751 жылы Талас суусунун жээгинде кытайлардын төргөш менен арабтардын колунан кыргыздардын баягы күчтөрүнө чыдабай мындай жеңилиши да. Ушу боюнча дагы кандай Netflix'тин киносун тартса болот эле. Тескерисинче ошо кытайлардын өзгөчө мындай баатырлыгын көрсөтүп, баягы алардан акча тартса болот эле да. Ошону менен бирге арабтардан да акча тартса болот эле, ошол арабтардын баатырлыгын көрсөтүп, баягы биздин өзүбүздүн ички кинолорубузду тартсак аябай укмуш болмок. Бул жерде жөн эле мындай экономист катары айтайын, миллиондогон акча жатат, миллиарддаган акча жатат. Көп жылдык франшизалар, көп жылдык ошо Netflix'ке сатуучу кинолор, ушул эле баягы миллиондогон зыярат кылчу туристтерге курала турган объекттер ушул жерде жатат да. Ушу боюнча ойлонолу туугандар, туризмди өнүктүрөлү.